алып келди. Ушул атабыз максимум өлчөп бөлүп бияка койбосок. Жерлерде анын ичинде көп жылдар бою эл арасында чечилбей келген көйгөйлөрдү аныктоо үчүн жана жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрү менен бирдикте аларды жеринде чечүү боюнча иштерди жүргүзүү максатында Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары Акылбек Бекишев райондук мамлекеттик администрациялар өкүлдөрүнүн катышуусу менен милициянын көчмө кабылдамасында жарандарды кабыл алууда. Милициянын көчмө кабылдамасынын биринчи иш сапары Ак Суу районунда болуп, мамлекеттик бийлик органдарынын өкүлдөрү райондук калкты тейлөө борбору тарабынан мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү иштери менен жеринен таанышып чыгышты. Ошондой эле райондун борборунан алыс жайгашкан калктуу пункттарда да болушту. Жарандарды кабыл алуунун жүрүшүндө орун алып жаткан көйгөйлүү маселелер угулуп, айрым маселелер болсо жеринде чечилип, бул өз кезегинде жергиликтүү тургундардын маселелерин кошумча убакытты коротпой чечүүгө өбөлгө түздү. Эл менен жолугушуу учурунда Акылбек Бекишев, ички иштер министри Улан Ниязбеков тарабынан милициянын көчмө кабылдамаларынын ишин жакшыртууга өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгы билдирилип, мындай жолугушуулар облустун бардык аймактарында өтөрү маалымдалды.